Салам достор, бүгүн бизде сонун жомок саякатчы бака. Ааламда чардап жашаган бир бака болуптур. Ал сазда отуруп алып, чымын-чиркейлерди кармап жеп чардачу экен. Бир күнү кеч күздө токойдун үстү менен жапайы өрдөктөр учуп бара жаткан болот. Алар түштүк жака учуп бара жатышып, бир аз тыныгып алуу үчүн бака жашаган сазга конушат. Бака башын суудан чыгарып алып кызыгып өрдөктөрдү карап отурат. Кря-кря деп өрдөктөр каркылдашат. Сук түшө баштады. Эртерээк түштүккө, эртерээк түштүккө. Өрдөк айымдар деп бака араң сураганга батынат. Силер учуп бара жаткан түштүк деген эмне? Өрдөктөр баканы тегеректеп, каркылдашып, канаттарын каккылап түшүндүрө башташат. Кря-кря, түштүктө абдан жакшы, күн жылуу, ал жакта абдан сонун жылуу саздар көп, кара булуттай толгон чымын-чиркейлер бар дейсиң. Бака алардын айткандарын угуп, абдан кызыгат да. Ква-ква, мени да ала кеткилечи деп суранат. Сени канча алып кетебиз, сенин канатың жок да. Мен ойлоп таптым дейт бака. Экөөңөр оозуңарга чырпык тиштеп алгыла, мен ортосуна жармашып алам. Силер учасыңар, мен кете берем. Бирок силер каркылдабагыла, мен да унчукпаймын. Бардыгы жакшы болот. Өрдөктөр баканын ойлоп тапканына макташат да макул болушат. Катуу чырпык таап алышып, эки өрдөк тумшугуна тиштеп, бака ортосуна оозу менен жармашат да, бүт өрдөктөр тобу жогору көтөрүлүшөт. Бийиктиктен баканын деми кысылып кетет, бирок бир аз учкандан кийин көнүп калат да эки жагын карай баштайт. Өрдөктөр токойлордун, талалардын, дарыялардын, тоолордун, шаарлардын жана кыштактардын үстүнөн учуп бара жатышты. Адамдар өрдөктүн арасынан баканы көрүп, бири-бирине айтып жатышты. Карагылачы, карагылачы, өрдөктөр баканы алып учуп бара жатышат. Кандай укмуш, ким ушундай амалды ойлоп тапты экен? Бака чыдабай кетип, өзүнүн коопсуздугун унутуп, бул мен деп кыйкырып жиберет. Ал кыйкырган бойдон ылдый учуп келип, айылдын четиндеги бир чалчыкка кулап түшөт. Суудан калкып чыгып, кайра үнүнүн баарынча кыйкырат. Бул муну мен ойлоп тапкам. Бирок айланада эч ким жок эле. Ал жердеги бакалар күтүлбөгөн чалпуудан чочуп сууга жашынып калышкан. Өрдөктөр абада бир айланып алышып, кайра андан ары учуп кетишет. Алар баканы уруну өлдү деп ойлошуп, аны аяп кетишти. Бака болсо ошол сазда калып калды. Ошондой балдар. Эмкиде башка жомок. Сак саламатта калгыла балдар.